Адамдын бактылуу, бакубат турмушта жашоосу үчүн жакындары менен ден сак мамиле курганы абдан маанилүү. Жакындары эле эмес, чөнтөгү менен, акчасы менен да ден сак мамиле курганы абдан маанилүү. Бүгүнкү чыгарылышта бизди кандай адаттарыбыз кедей кылып жатат, кедей көрсөтүп жатат. Эгер ушул адаттардан арылганыбызда болгон кирешебиз менен эгер кирешебизди көбөйтпөгөндө дагы бир аз байыраак жашасак болот беле деген ой пикирди 9 тепкичке бөлүп айтып берем. Мен Айсул Алмаз, эл аралык финансы дүйнөсүндө 10 жылга жакын тажрыйбам бар. Анда эмесе кеттик. Биринчи, жумалык, айлык, жылдык бюджеттин жоктугу. Негизи эле ар бир үй бүлө болбосо дагы ар бир адам өзү акча таап баштаганында жеке бюджет жасап алган абдан маанилүү да. Үй бүлө дагы эле эмес, керек болсо кичинекей окуучуларды дагы кичинекей кезинде баары бир мектепке барып баштаганда чөнтөгүнө акча салып беребиз го. Ошол маалдан баштап бюджет жасаганды бул жумада корото турчу акчаң мисалы 100 сом, 200 сом ушуну кантип жеткиресиң деп ата энени бөлүштүрүп бюджет жасаганды үйрөткөнү да абдан маанилүү да. Ошол адаттарды эгер калыптандырып алган болгонубузда, эгер бизди ата энебиз же мектептен ушундай жөнөкөй чөнтөгүңүздү башкаруу, финансылык сабаттуулук, бюджет деген нерселерди бир аз үйрөтүп койгондо, албетте мындай сөздү азыр куруп отурмак эмеспиз, бирок азыр дагы кеч эмес. Эгерде канча акча коротуп жатканыңызды, эң негизгиси үйгө канча акча кирип жатканын, канча коротуп жатканыңызды, анан аягында чогулта турчу акчаларыңыз канча калганын, балким келечекке инвестиция жасайм десеңиз канча инвестиция жасаганга мүмкүнчүлүгүңүз бар, ушул нерселердин баардыгын жазбасаңыз, бюджетиңиз жок болсо, анда сиздин кирешеңиздин дагы кирип сиңимдүү болуп чөнтөгүңүздө бир нерсе калып, өзүңүздүн жашооңузду жакшыртканга мүмкүнчүлүгүңүз болуп жатабы, болбой элеби эсептегенге, анализ жасаганга абдан оор. Биз Жолдошум Арстан экөөбүз үйлөнгөндөн бери эле үй бүлөлүк бюджетти жылда жасап бөлүшүп турабыз, анализдеп турабыз. Бул жаңы үйлөнгөн жубайларга дагы абдан маанилүү, себеби баары бир ким канча акча тапканын билген күндө дагы деле ким канча акча коротот, кандай коротот дагы деле калыптана элек мезгил болот. Анан ошол убакта мен өзүм финанс тармагында иштегеним үчүн Арстандын андай кирешелерин, чыгашаларын жазуу деген адаты көп жок болчу. Анан бирок эгер экөөбүз үй бүлө болгондон кийин эми чогултуп үй сатып алалы, анан жашообузду жакшырталы, үй бүлөбүздү, балабызды пландайлы деген сыяктуу пландарга жетүү үчүн бюджет жасабасак болбойт экен деген чечимге келип, анан экөөбүз бюджет жасап баштаганбыз. Мисалы эң жөнөкөй экөөбүздүн кирешебизди жазып, анан чыгашаларыбыз, туруктуу чыгашаларыбыз, анан алмашкан, өзгөрө турчу чыгашаларыбыз, анан ушулардын баарын чыгарып салганда канча акчабыз калды, демек ушул акчаны чогултсак болот турбайбы деген анализди жасап атканыбыз үчүн дагы биз азыр эгер бюджет жасабасак дагы биздин канча акча короторубуз, эмне кыларыбыз, чөнтөгүбүздү кандай башкарарыбыз кадимкидей адат болуп калыптанып калды да. Ошол үчүн эгерде жеке бюджетиңизди баштай элек болсоңуз, эң жөнөкөй дептерге болсо да жазып, ай сайын канча акча кирди, канча акча чыкты, анан канча акчам калды, балким карызга калып кала турган болсом, бул керек чыгашаларымдын канчасын бир аз азайтсам болот экен деп анализдеп, анан айдан айга салыштырсаңыз, кадимкидей чөнтөгүңүздү башкарганга сонун мүмкүнчүлүк болот да. Анан ушул бюджеттин жоктугу көпчүлүк адамдардын кирешесин, чыгашасын анализдегени, билбегени, дагы сиздин балким сонун киреше таап аткан убакта дагы туура колдонгонду билбей аткандыгыңыз үчүн, мындай кадимкидей канча короттум деп мынтип бюджеттин сүрөтүн көрбөй атканыңыз балким сизди бир аз дагы кедей кылып жатат. Экинчи, буюмдарды жөнү жок сатып алуу. Бизде мисалы эл эмне дейт дегенге аябай көнгөнбүз да. Бирөө жумушта эле иштеп отурсаң, бирөө бир баштык менен косметика сатып келди деп коелу. Анан бирөө алып атса, сөзсүз түрдө барып, эгер сенин косметикаң бар болсо, жок болсо, ага кызыксаң, кызыкпасаң да барып сатып алуу деген нерсе бар да, адамдык инстинкт да. Ошондой бирөө бир нерсе алса кызыгып кетесиң. Мисалы эң жөнөкөй кошунаң машине сатып алса, мен да ошондой машине сатып алайын деп, өзүңдүн машинең жүрүп турса, аман-соо турса да, ошону сатып, үстүнө акча кошуп, кредит алып, анан машина алганга аракет кыласың. Кошунаң үй салып атса, үйүн оңдогонго аракет кыласың. Азыр бизде тойлор деген да бар, барып көрүп келип, ким кандай кийим кийип атыр деп кийимдерин көрүп да, мындай чын эле сизге кереги жок. Эгер ал буюмдарды жашооңуздан чыгарып салганда деле
жашооңуз жакшынакай жүрө турган болсо, мисалы ошондой чыгашаларга короткон акчалар дагы адамды аябай кедей кылат да. Кедей кылат дегеним эми сиздин алыңызга жараша жашоо сарамжалдуулук деген философияңызга, баалуулугуңузга каршы келет да. Ошон үчүн адам өзүн башкарганды билип, башка бирөө кандай коротуп атса дагы балким ал сарамжалдуу эмес да. Чындыгында эл үчүн көрсөтүү үчүн ошондой нерсени жасап жүрөт да. Балким чын эле акчасы бар болгон үчүн сатып алаткандыр, бирок акчасы жок болуп сатып алаткан болсо, сиз кадимкидей терс таасир алган болсоңуз кандай болот? Ошол үчүн башкалардын сатып алган буюмдарын көрүп кызыгып, анан өзүңүздүн бюджетиңизди талкалап, өзүңүздүн планыңызды, максатыңызды талкалап, анан ошол эле учурда ошол нерсени сатып алгандан кийин сиз бактылуу болуп калбай, анан ар жагыңызда баары кыжалатсыз да. Ошон үчүн бул кандайдыр бир деңгээлде өзүңүздүн бакубатыңызга, андан сырткары сиздин үй бүлөңүздүн, жакындарыңыздын бакубатына дагы, келечегине дагы чоң таасир тийгизет да. Ошол үчүн адамдын коротордо бирөөлөрдөн таасирленбей, чын эле мага керекпи же бул буюмдун кереги жокпу деп анализдеп, колдонуп акчасын коротконду үйрөнүп алганы абдан маанилүү да. Анан үчүнчү, бизде туруктуу акча чогултпоо деген нерсе да. Менин үй бүлөмдө деле мындай бир план коюп алып, анан ошого акча чогулталы деген нерселер көп жок болчу. Албетте, эми аябай көп акчабыз болбогон үчүн ошондой болуп атат, бирок бул жылдын кирешесин буга коротобуз, тиге коротобуз деп койчубуз. Анан бирок банктан эсеп ачып, анан мен балдарымдын келечеги үчүн чогултайынчы ушул нерсени деген нерселер такыр жок болчу да. Ал тургай менин мамам мисалы жакын арада эле банктан эсеп ачып, анан жаңыдан үйрөнүп атат да. Мама, банктан эсеп ачып колдонгонду үйрөнчү. Биз мисалы айлык акчаңызды же болбосо бир белек бергибиз келе турган болсо, сизди банкка бардыртып убара албай эле карточкаңызга которуп коет элек, анан ашка акчаларыңды ошол жерде чогултат элең, анан керектүү убакта колдонот элең деп үйрөтүп атып, анан кадимкидей банктан эсеп ачтырып атабыз да. Анын сыңары туруктуу бир акча чогултуу деген нерсени, салтты, адатты киргизип алган абдан маанилүү да. Анан бул үчүн дагы бир узун стратегиялык деп айтып коебуз го. Келечекте балдарым үчүн же болбосо 5 жылдан үй сатып алуум үчүн же болбосо карылыгым үчүн деп мисалы ошондой эсеп ачып деле акча чогултуп баштасаңыз болот да. Ошон үчүн биринчи акча чогултаарда, бизде да көп акча чогултканда да адамдардын катасы ошол максаты жок да. Туруктуу бир узун убакыттык максаты жок болгон үчүн да акча чогултуп атканың да көзгө көрүнбөйт, эмне чогултуп атканыңды билбегениң үчүн дагы мындай баары бир мындай мотивацияң жок болот да. Анан ошон үчүн мага азыр келечекте мага эмне керек деп ошол нерсени коюп алып туруп, анан туруктуу түрдө кандай болсо дагы мисалы айына 200 сом болсо да ошол эсепке кирет деген сыяктуу бир адатты жүргүзүп алсаңыз, анан албетте чогултуу адаты да пайда болуп, анан улам суммасын да көбөйтүп баштайсыз. Мен өзүнчө видео чыгарылышта айтып берейин, акчаны чогултканда ар бир кирешенин канча процентин каяка жумшоо керек. Негизи эле эл аралык деңгээлде кандай нерсе ушу жеке финанста кандай пропорция сунушталат, аны өзүнчө видео катары айтып берейин. Комментарийде суроолоруңар болсо да жазып койгула. Андан кийинкиси болсо төртүнчүсү көп кредит алуу да. Бизде кирешенин булагы катары көрүлөт да, тилекке каршы кредит алуу деген нерсе. Мисалы үй ремонттоо керек боло турган болсо дагы, той бере турган болсо дагы, балким да бир кийим кечек ала турган болсо дагы, мисалы кошунаныкын көрүп келип турсаң, палас келем алып тур, ошону алып коеюнчу мен дагы деп эле мындай кредит ала беребиз да. Анан кредиттин ар жагында процентти очойтуп төлөп атканыбыз менен өзгөчө Кыргызстанда да процент аябай көп да. Мисалы Канадада проценттер азыр мисалы 4-5%, жылдык 4-5% арасында алмашып турат. Мурун биз жаңы көчүп келген жылдары мисалы 2%-дын тегереги болчу да. Андан бери инфляция боло туруп албетте көтөрүлдү, бирок бизде мисалы Кыргызстанда 27-30%га чейинки кредиттерди көрдүм да, барап карап мынтип анализдеп көрсөм, видеого чейин. Бул бир топ акча да. Элестетсеңиз, мисалы 100 000 сом кредит алсаңыз, 30 000 сом кошуп бересиз да, мисалы 30% боло турган болсо. Бизде кредит алганда дагы жана өзгөчө микрокредиттик уюмдар региондордо кредит берип атканда монча процент мындай деп анализдеп бербестен, айына 2 000 сомдон эле төлөп коесуң, айына 3 000 сомдон төлөп коесуң, 2 жылга эле бөлүп койдум, 12 айлык деп эле, анан ушинтип бере берет да кредиттердичи. Ошон үчүн кредитти алаарда азыр кредит алганда аябай кадимкидей оңой болуп калыптыр. Малыңды жаздыртып коюп эле же болбосо дагы мынча кирешем бар деп айтып коюп эле алсаң аябай мүмкүн болуп калыптыр да. Банктарда бир топ айып. Ошол үчүн кредит алаарда мага эмнеге керек ушул кредит деп ойлонгон абдан маанилүү да. Себеби кредитти алганда кайра инвестиция жасайм деп алат да кишичи, бизнеске жумшаганга. Сен үчүн баасы эртең кете турган нерсе үчүн кредит албайт да. Мисалы ошол эле үйгө килемдерди сатып алдыңыз, 200 000 сомго
кредит алып бүт килемдердин баарын алмаштырып чыктыңыз, үйдүн баарын төшөдүңүз, бирок сиз ошол кредитти үстүнө 30%, 25% процент кошуп төлөп атасыз, а бирок үйдөгү килемдериңиздин баалуулугу түшүп атат. Азыр кайра көтөрүп барып базарга сатсаңыз, ошол баада сата албайсыз да. Демек, кредит алып атканда дагы кайра акча алып келе турган нерсеге инвестиция жасаган абдан маанилүү да. Анан жөн эле кредит ала бербей да. Ошон үчүн кредит алаарда мага эмне кереги бар мунун, чын эле муктажмынбы деген сыяктуу анализдерди жасаганда абдан маанилүү да. Анан бизде мен көп ойлойм, биздеги ошо кредит ала берүү, анан дагы бул беркен, мындай бар экен, жаңысы да чыгып атыптыр деп, анан өзүбүздүн үйүбүз болгон машинебиздин баарын коюп бүтүп, анан жакындарыбыздан дагы сурап жаман көрүнүп, анан алардын үйлөрүн койдуртуп анан кредит алабыз да, коркпойбуз да такыр. Жана ошол нерседен да арылган адамда аябай кадимкидей жеңилдик алып келет да. Анан бешинчи, финансылык сабаттуулуктун жоктугу. Жоктугунан мурун дагы финансылык сабаттуулук деген нерсеге үйрөнүп алайынчы деп мындай ашыкпаган нерсе дагы кадимкидей адамды кедей кылат да. Кечээ эле мен жаңы подкаст угуп атсам, дүйнөгө белгилүү музыкаларды жаздырып чыгарган Саймон Кауэлл аттуу белгилүү продюсерлердин бири подкастка келип, анан жаңыдан 30 жаштарында ушу музыка жазып чыгарган, кадимки аранжировка жасап чыгарган студияны бир партнеру менен куруп, анан укмуш сонун ырлары белгилүү болуп, алар чыгарган артисттер дагы белгилүү болуп, анан алар артисттерге жаздырып берген музыкалары да белгилүү болуп, анан аябай байыптыр да. Анан ошол байыган убагымда менин финансылык сабаттуулугум такыр жок болгон үчүн кымбат үйлөрдүн баарын алыптырмын дейт, алтын кредит карточкаларды алыптырмын дейт, анын проценти аркасында ушунчалык жогору экенин байкабай эле мага эч ким түшүндүрүп койбоптур дейт. Анан мен акчанын баарын алып корото бериптирмин, кымбат машинелерди алыптырмын. Анан бирөөлөр алып атат, сунуштап атат деп, анан банкрот боло турчу фирманын да акцияларын сатып алыптырмын дейт да. Анан бир күнү банкрот болдум дейт. Биз акцияларын сатып алган фирма дагы банкрот болуп, анан биз карыз болуп калдык дейт да. Анан бүт үйлөрүн, машинелерин, болгон кымбат оокаттардын баарын сатып бүткөндөн кийин дагы 30 жашында 500 000 паунд банкка карыз болуп калган, ата энесинин үйүнө көчүп барыптыр да. Анан ошондо айтып атпайбы, эң жөнөкөй менин ушу финансылык сабаттуулугум деген нерсе жок экен деп. Жана анын сыңары бул Саймондун мисалы баарыбызга эле мисал да. Өзгөчө жаңы иш баштап атканда, балким жакшы жумушка киргенде, айлыгың көбөйгөндө, анан ошол нерсе финансылык сабаттуулук, эң жөнөкөй финансылык сабаттуулуктун жоктугу ошол кирешеңди балким чачып ийип, анан коротуп ийип, анан жанагынтип ашынып акча коротуп, кутуруп, кийинип ийип, анан баардык тапкан, жыйган мал мүлкүңдүн баары бир убакта бир күнү жок болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн оюнчук эмес. Ошон үчүн финансылык сабаттуулук деген нерсеге аябай маани берип, анан ойлонуп, анан ушул нерсени кадимкидей мисалы жазганды, окуганды үйрөнөбүз го мектептен. Ошол сымал эле бул нерсенин уятчылыгы такыр жок. Финансылык сабаттуулук деген нерсени үйрөнгөнгө ар бир адам ашыгыш керек да. Менде мисалы өзүм финанс дүйнөсүндө иштегениме карабай, жеке финансы, чоң корпорациялардын финансыларын карайбыз, бирок мен жеке финансыда, жеке дүйнөдө мен өзүмдүн чөнтөгүмдө кандай нерселерди кылышым керек экен, кайда инвестиция жасашым керек экен, тапкан акчамды кантип коротушум керек экен, кимдер эмне кылып атыптыр деп, мындай Инстаграмда да эң жөнөкөй азыр финанс адистери, ошондой жеке финансы personal finance advisors деп коет, ошо жеке финанс кеңештерин берген адистер бар. Анан ошолор да өзүлөрү кеп кеңештерин бөлүшүп турат да. Ошолорду карап күндө үйрөнгөнгө аракет кылып турам да. Ошол үчүн бул нерсенин такыр уятсыйты жок. Эгер бирөөлөр ушундай финансылык сабаттуулукту, албетте финанс адистери, билген адамдар окутуп үйрөтүп атса, мындай үйрөнүп алган такыр ашыкча болбойт да. Тескерисинче, бул мындай билимдин эч кандай ашыкчалыгы жок да. Дайыма тескерисинче, балким бир сонун иш баштап аткан болсоңуз, балким айлыгыңыз көтөрүлгөн болсо, дагы да байыгууңузга себепчи болот да. Анан 6-чы, акчаны чаржайт коротуу. Акчаны биринчиде бюджет жасаш керек деп айтып кетпедимби? Анын сыңары ушул 6-чы, ошол бюджет жасоо деген нерсени дагы аябай толуктап кетет да. Мисалы, адамдын акча коротуу стили дагы болуш керек да, адаттарычы. Мисалы, бир күндө эмнеге коротом деген сыяктуучу. Мисалы, Бишкекте аябай көп байкадым. Мисалы, чаржайт эле барып эле кофеканаларда эле отуруп эле кофе ичип атышат элдер да, мисалы. Анан карасам, мисалы, кофелерди да түнүнө чейин ичип бүтпөй эле жарым-жартылай эле ошо боюнча таштап, круассандарды алып баарын жеп бүтпөй эле мындай таштап коюп аткандарды дагы аябай көрдүм да. Анан дагы мисалы, мен өзүмдүн туугандарымдан да, бир туугандарымдан байкадым. Мындай 10 мүнөт баса турчу жерге деле такси чакырып эле таксиге түшө беришет экен да. Анан мисалы, адамдын, анан мен мисалы өзүм метрого түштү күндөрүм кайсы убакта, кандай убакта мен таксиге түшөм, кандай убакта автобус, метрого түшөм, кандай убакта барып кофе сатып ичем,
кандай убакта каяктан сырттан тамак жейм деген сыяктуу мен өзүмдүн мындай акча коротуу эрежелерим бар да. Мисалы чаар жайыт эле беймаал эле чаа алып анан мисалы азыр бир кофеханага барып кофе ичип калгандайын адатым жок. Макул $10 болсо дагы эгер мен айына $10 жолу ошентип чаар жайыт кофе ичип кое турган болсом мисалы $100 жөн эле короп кеткен болот да. Ошосумал эле мисалы мен азыр эле чаар жайыт эле көчөгө чыгып эле мисалы баламдын бакчасына басып барыш үчүн мисалы күн ысык болгондо машина айдап барабыз, бирок күн жылуу болгондо жөө барабыз. Бирок жөө баргандын ордуна мисалы кээде азыр мен такси менен жетип ала коеюнчу анан келатканда басып келебиз да дей турган болсом мисалы ага деле $15-20 жөн эле кетет да. Эгер мен ошентип эле таксиге түшүп же дагы кофе ичип деген сымал же болбосо чаар жайыт мисалы жуманын белгилүү күнү эле сырттан тамак ичем эмес, жөн эле туш келди эле сырттан тамак иче берсем анан кантип акчам чогулат да. Мындай элестетсеңиз күнүнө эле ошентип эле тиги буга коротуп койсоңуз эле мисалы 200 сомдон кайра 400 сомго жөн эле бир жака барып келгенге таксиге коротуп турсуз, 200 сомго кофе ичиптирсиз, мисалы 600 сом анан барып кечинде тамак ичип койдуңуз, 1000 сомуңуз жөн эле кетип калды да. Мисалы да. Анан ушул нерсени айына 15 жолу кайталаганыңызды элестетсеңиз 15.000 сомуңуз жөн эле мындай эле акчалык нерселерге короп кеткен болот да. Ошон үчүн адамдын адаттарын калыптандырып атканда мисалы адаттар бар да адамдын мисалы мен мисалы да эң жөнөкөй эле көйнөк кийгенде мисалы дайым бийик така кийем деген сыяктуу, мисалы шым кийгенде дайым бутума ботас кийем деген сыяктуу адамдын мындай бир адаттары болот го, эрежелери. Ошол сыяктуу акча коротуу эрежелерди дагы куруп алган абдан маанилүү да. Бул нерсе чын эле мага мүмкүн ошол нерсени алганга мүмкүнчүлүгүң болот, бирок ошону болгон үчүн акчаң болгон үчүн ошону каротуп жүрөсүң да, бирок ошол нерсени 1 айда, анан 3 айда, анан 6 айда, анан 1 жылда канча коротуп турмун деп элестетип көрсөңөр бир топ акча короп койгон болот да. Балким эгер ошол нерселерди кылбай койгонуңузда 1 жылда мисалы 200.000 сом сактаган болсоңуз, мисалы айына 20.000 сом ошондой акчаларга коротуп салып атып анан эсептесеңиз 10 айда эле 200.000 сом болуп кеткен болот экен да. Эгер ошол нерселерден арылсаңыз 200.000 сомго сонун бир жерге саякаттап келгенге мүмкүнчүлүгүңүз болот да. Ошол сыяктуу анализдей билген дагы абдан маанилүү. Анан 7-чи бул биздин кыргыздар үчүн оор болуш керек, өтө эле көп катыш да. Катыш мисалы адамдын айланасында негизи аз эле киши болот да, тааныштарычы. Бул мисалы өзүнүн үй бүлөсү, анан достору, анан жакын туугандары элечи. Бизде андай эмес да, ушунчалык көп катыш бар да. Тиги тойлорго чакырганда мисалы 300-400 киши, 500 киши кайдан чыгат деп таң каласың да. Бирок ошол адамдар менен күндө жолугуп чай ичишесиңби? Жок. Ошол адамдар ооруп калганыңда келип сени карайбы? Жок. Мындай чын-чынына келгенде мындай эле алыс эле адамдар да. Анан ошонун баары менен катыша беребиз, ошонун баарын тушоо тоюна бара беребиз, үйлөнүү тоюна бара беребиз, сүннөт тоюна бара беребиз. Анан алабыз келген алар менен чорный кассаларды ойнойбуз, шернелерди жейбиз. Ошол нерселер да, ошолорго тойлорго негизи эле катыштарга берген акча дагы бизди такыр байытпайт да. Өткөндө мен Инстаграмдагы баракчамдан сурамжылоо уюштуруп, жакынкы 3 айда тойлорго ошондой алып бара турчу кошумчаларыңарды эсептегенде 3 айда эгер кошумчаларды бербегениңизде эмне сатып алат элеңиз дегенде укмуш жооптор келип анан ошондо бир топ адамдын көзү ачылды да. Бир айымдын жазганы аябай эсимде кетпейт. 4 балам бар. Эгер мен азыркы жакынкы 3 айда кондокторго барбай койгонубузда эле үйгө кир жууган машина сатып алганга акчабыз жетет экен деп жана 4 баланын кийимин колго жууган азапты элестетсеңер, эгерде ошол эне мисалы 3 ай керексиз катыштарга той топурга барбай койгондо, мисалы кир жууган машина сатып алганында эненин энергиясы канча, ошол үй бүлөдөгү 4 баланын энергиясын 4 балага коротуп аткан энергиясын канча үнөмдөп калат, эненин убактысы, энергиясы. Андан сырткары ал 3 айды элестетсеңиз, андан башка 3 айда дагы эмнелерди сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү болот эле да. Же чогултканга 4 баланын келечегине. Ошолсумал биздеги катыштарды да анализдеп, фильтрлеп ушул кишилердин баары мага керекпи, кереги жокпу дегенде абдан маанилүү. Өзгөчө жаштар азыр үйлөнүп атканда дагы ата-энелерине бизге жанагындай чоң тойдун кереги жок, биз андай чыгаша болгонго даяр эмеспиз, бизге кереги жок деп айтса дагы ата-энелер эл эмне дейт деп болбой таарынып, анан жана манипуляция кылып балдарына той берген убактар болот экен да. Кээде тескерисинче ата-энеси биздин шартыбыз жок десе да болбой, баланчабыз баланчадай той берди эле, биз да беришибиз керек деген сыяктуу дагы жаштар дагы бар экен да, ата-энесин кыйнаган. Ошон үчүн чын эле ушундай чоң тойлордун, катыштардын адамдын бактылуулугуна кошо турчу мындай салымы өтө аз да. Элестеткиле, ошол эле тойго келген адам очойгон кошумчаны көтөрүп келип
берип атса, зыркырап алып келип атса, кантип бата берсин, тойду бата үчүн берип атабыз деп ойлойт да, бирок чынына келгенде зыркырап акчасын көтөрүп келген адамдын батасы эч качан тийбейт да, менин оюмча. Ошол үчүн катыштарды да фильтрлеп, бир жылда эмес, мындай жакынкы 2-3 айда алып бара турчу катыштарыңардын ошо кошумчаларыңарды эсептеп чогултуп көрсөңөр канча кетет экен, анан аябай кызык болот да, кызык анализ болот. Биз жолдош Марстан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин, биз жаңы үйлөнгөндө эле силер бүт түтүн болдуңар деп эле бизге алыста жашасак да болбой эле биздин туугандарыбыз менин тараптан да Арстан тараптан да акча сурап башташканда, тиги тойго бул тойго деп, анан биз өзүбүз үй алалы деп акча чогултуп атсак, анан өзүбүз барбаган тойлорго эле $200-300 акча жөнөтүп атсак, бизге эмнеси калат деп, анан экөөбүздүн тең туугандарыбызга айтканбыз да, бизге кереги жок ал катыштарыңардын, силердин туугандарыңардын, биз жөн эле мындай эле тирүү болсок, жөн эле эч кимге акча бербей эле чай ичип учурашып койсок эле жетет, бизге андай тойлорго бизгине да келбей эле койсун деп айтканбыз. Анан биз да бербейбиз деп, анан мисалы балабыз төрөлгөндө да чоң жентек да берген жокпуз, өзүбүздүн эле жакын туугандарыбыз эле чай ичип койдук да, ошондой эле да. Андан сырткары нерселеринде адамга чын эле көп кереги жок да. Андан кийин 8-чи улам жаңы телефон сатып алуу. Телефон эле эмес, улам бир жаңы технологияларды сатып алуу да. Азыр телефондорду дагы укмушумдук маркетинг жасашты. Улам эле кичине бир нерсесин өзгөртүп коюп эле жылда, мисалы ошол эле биз билген iPhone 100 канча миң сомдон турат. Жылда бир моделин чыгарып атат да. Анан эскиси иштеп атса деле болбой, ушунчалык сонун маркетинг жасайт, ушунчалык сонун алдайт сени, кайра жаңы телефон сатып алганга мындай өзүң мажбур болуп алданып каласың да. Ошон үчүн чын эле ушул дагы бюджеттин ичинен кишинин чөнтөгүнөн да бир топ акчаны сактап калат да. Эгерде телефонуң иштеп аткан болсо, дагы деле жакшынакай болсо, кайра жаңысын сатып албай деле койгон абдан маанилүү да. Бул телефон эле эмес, эгерде бир нерсени иштеп аткан болсо, үйдөгү башка бир оокаттар болсо деле, кийип жүргөн кийимиңиз болсо деле, эгер жарап аткан болсо, андан ары кайра жаңылатып кереги жок да, оор болбой эле коюш керек да. Себеби ал жаңылатып келген нерсенин сага жасай турган кызматы деле бирдей, эскисинин сага жасай турган кызматы деле бирдей да. Ошо бирдей эле кызматка болгону сен кошумча көбүрөөк акча төлөп атасың деген сөз да. Анан бул нерсени 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга, анан 5 жылга көбөйтүп көрсөңөр, жылда канча акча коротот экен деп ушундай бир нерселерди, иштеп аткан эле нерселерди жаңылатуу, жөн эле түрктөр айткандай кайф үчүн эле жаңылатуу үчүн канча акча коротуп атам деп эсептеп көрсөңөр, бир топ нерсе чыгат да. Анан эң тогузунчусу эң акыркысы дайыма сапатсыз оокат алуу да. Бир белгилүү бир мындай сөз, ким айтканын билбейм, мындай сөз бар го. Мен арзан оокат алгыдай бай эмесмин деп байлар айтышат экен депчи. Анысыңары байлар деген эмес, негизи эле мындай сапаттуу оокатка алганга умтулган адамдар, мисалы 5 чокой сатып алгандан көрө, мисалы 1 сапаттуу чокой сатып алайын, кымбат болсо да мага ошол нерсе жетсин, кийсин, кийейин, ошонун майын чыгара деген сыяктуу бир философия менен жашашат да бай адамдарчы негизи. Анан мисалы биз да ошол нерсени үйрөнгөндөн кийин Арстан экөөбүз, мисалы азыр аз эле кийимибиз бар, үйдө да мындай керектүү эле оокат бар, бир нерсени ала турган болсок, мындай арзан торзон бир нерсесин алып алып, анан анысы 2-3 айдан кийин эле же 1 жылдан эле жарабай кала тургандай эмес, мындай көп жылга жете турчу оокат алганга аракет кылабыз да. Эгерде ошол экөөнүн бири-бирине болгон салыштырып көрсөң, корото турган нерсени, эгерде мисалы эң жөнөкөй эле ошол эле бут кийимди айталы, мисалы бир бут кийим, тери бут кийимди сатып ала турган болсоң, ал бут кийимди мисалы 3 жыл кие турган болсоң, кээ бир мындай арзан бут кийимди сатып алсаң, арзан экен деп акчаңды аяп сатып алсаң, анын бир сезонго да жетпейт да көпчүлүк учурда. Жана ошол үчүн мен 3 жылда 3 түрдүү чокой сатып алып, анан тигинден да көп акчага короткондун ордуна бир эле бут кийим сатып алайын деген сыяктуу философия менен да. Бул эле бут кийим эле эмес, мисалы үйдөгү оокаттарды, кийим-кечекти, күнүмдүк колдонгон нерселериңди сапаттуу алганга умтулсаң, ошончолук мындай утушта болосуң да. Мисалы менин бир канча эле бут кийимим бар да. Жакшы бут кийим алганга аракет кылам, бирок адам аябай көп деле бут кийимди эле кийбейт экен, түрлөнтүп да кийбейт экен. Багыбызга жараша биздин Канадада элдер дагы аябай түрлөнөт деген нерсе жок. Мындай кадимкидей бир топ мындай акча сактап атканым сезилет да, үнөмдөп атканым сезилет да. Мисалы Түркияда жашап атканда төрдөп өңүнө жараша да алганга аракет кылчубуз, бирок көбүнесин эле сапаттары начар болгон үчүн бир аздан кийин эле майшайып калат, же өңү өчүп калат, анан кийгиң келбей калат, анан алып керек айла жоктон ыргытасың да. Андан көрө сапаттуу жакшы бир нерсе алып алсаң, күндө да киеткенсиң, анан өзүңө да жагымдуу болот экен, анан андан сырткары көпкө да жетет экен да.
Ошол бүгүнкү чыгарылышта 9 негизги адатты кеп кылдым бизди кедей кылып аткандар. Азыр кайрадан бир сыйра санап коеюн. Биринчи, бул жумалык, айлык, жылдык бюджеттин жоктугу. Экинчи, буюмдарды жөн жок сатып алуу. Үчүнчү, туруктуу акча чогултпоо. Төртүнчү, кредит көп алуу. Бешинчи, финансылык сабаттуулуктун жоктугу же финансылык сабаттуулукка умтулбоо. Алтынчы, акчаны чаржайыт коротуу. Жетинчи, өтө эле көп катыш. Сегизинчи, улам жаңы телефон сатып алуу, телефон сымал башка оокаттарды да сатып алуу. Тогузунчу, дайыма сапатсыз оокат сатып алуу. Видео жагымдуу болду, сизге пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Эгер пайдалуу боло турган болсо, жактыруу басып, комментарий калтырып, биздин баракчабызга жазылыңыз. Мындан кийин дагы ушул темаларда финансылык сабаттуулук жана жан дүйнө тынчтыгы темаларында дагы бир топ маалыматтарды бөлүшөбүз. Чоң рахмат.